Assalamu alaikum жигиттер. Кандайсыңар? Көптөн бери көрүшө элекпиз. Көптөн бери смена тарта элекмин. Бүгүн 8 март саат 1-ден 20 минут өттү. 12-де чыккам, 2 заказ кылдым 884 рубльга. 8 мартта жакшы болот деген ойдомун. Жакшы эле болот деген. Бирок коэффициент менен алсаң деле кыйраткан бааларды бербей эле. По ощущениям жаман көптөн бери көрүшө элек болуп кеттик. Анча-мынча жумуштар, проблемалар, алар менен күрөштөп эле коюн. Машина боюнча 1-2 информация айтып атпадым беле. Булкуп, жулкуп, бирдеке эле болуп атат депчи. Көрсө блок управления двигателем эбу деп коет го, мозги, короче. Ошонун 2 линиясы күйүп кеттир, өткөндө кетип баратып, машина траит этип, нормально жүрбөй калгандан СТОго жеткиче 3-чү катушка эрип, түшөйүн деп калып күйүп кетиптир да, эрипчи. Анан кийин генераторга кошулган штекер бар го. Ошол штекердин бир проводу окисление болуп, үзүлүп, ошондон замыкание бериптир да. Көрсө. Анан кийин ошол блок управления двигателимди алмаштырдым. Алмаштыргандан кийин баягы жулкуганы дагы эчтеке жок болуп калды да, прям заводдон чыккандай эле да. Ошондуктан машинанын проблемасы буюрса бүттү. Дагы жаңылыктардан кандай жаңылыктар бар? Жаңылыктардан актив жестко түшүп кетти. Өзүм күнөөлүүмүн, баягы нормально деле видео тарта элекмин. Көбүнчөсү эле баягы рекламный роликтер кирип кетти. Бирок ошентсе деле эми кичине видеонун узундугун кыскартып, сүйлөгөн сөздү дагы кыска нуска түшүнүктүүрөөк кылып так маалымат бергенге аракет кылам. Баягы актуальный темалардан азыр уже артта калып калдым. Кагаз боюнчачы. Бир ортодо бир ызы чолуп кетти го. Элдин баары паника болуп. Ал боюнча информация бүтүп барыңар эле уже алдыңарга дейм. Ал жөнүндө информация бергендин кереги деле жок. 13 марттан баштап самозанятый жабылат деп атат. Мен азыр жөн эле парк менен иштеп жүрүм. Смена алган жокмун эч кандай, обычный эле парк менен акырындан өзүмдү көндүрүп атам. Ошондуктан Академика Королева позвонить за 5 минут до подачи дейт. Кечирип эле койсуңбу дейм. Өзү подача 5 минут болуп атса. Бүгүн иши кылса, ушундай заказдар көп болот го дейм. Ызы-чуу дегендерчи что-то жүрөк сезип атат да. Анткени бүгүн мастар көбүрөөк болот. Канча деген телефондор ломбардка кирип кетет бүгүн. Канча деген паспорттор жок болуп кетиши мүмкүн, залогдо калыпчы. Ошондуктан эми ал Кыргызстанда актуальный болуш керек. Биякта телефон, паспорт дегенде эч ким залогко албайт да. Ошондой жигиттер, кыскача маалымат ушундай. Иштейбиз, көрөбүз бүгүн кандай смена болот. Здравствуйте. В Химки, да? Химкиге келип калдым 28 минутада. 1157. Химкиге келип шиномонтажга кирдим азыр. Өткөндө мойкага кирип туруп арткы дөңгөлөктөрдүн түйүнү атып салгам да эме мененчи. Напор суу менен. Ошондон чыккандан кийин арткы дөңгөлөк ургулап эле тасканы чыгарып ийди. Ошого азыр макта как раз 24 саат иштеген шиномонтаж бар экен, ошол жака кирип дөңгөлөктөрдү оңдолбасам айдаганга вообще неприятно болуп атат, ургулапчы. 750 рублей дейт го эки дөңгөлөктү балансировка кылганга. Өткөндө кыргыздардыкына киргем. Кыргыздардыкына киргенде 4 дөңгөлөктү чечип, дисканын ичиндеги кирлерди тазалап, анти-минти балансировка кылганы менен 600 рубль бу ушундай эле болгон деп койгула. Анан кээде көптөр айта берет го, кыргыздардык кымбат, ремонт кылганды билишпейт. Орустарга барсаң, орустар нормально кылып берет депчи. Вроде экөөнүн жумушу бирдей эле, бирок баасы боюнча айырма бар.
250 рубль болсо дагы, 150 рубль болсо дагы. Ами 2 дөңгөлөккө 750 берип атпайм. Мен кыргыздарга кылдырганда 4 дөңгөлөккө 600 рубль бергем о. Так что айырмасы жер менен асмандай эле го дейм. Ладно. Главное машина нормально жүрсө болду. Кеттик анда, кеттик. Химкиде заказ жок. Дальше кете береличи, городду көздөй. Кыйратканда эле коэффициент жок. Коэффициенттен калабайбыз. Дегиче болбой жакта браттар турат. Аз көрүштүм. Мигалкаларын жандырып алып, мени тозбогула, мени тозбогула. Өтүп кеттик. Анан абайла кылам, о Химкиде азыр жаңы эле келатып көрдүм. МКАДта бир дорожникти сүзүп кетиптир. 2 такси, анан бир мындай эле машина. Ошол машина сүзүптүр, эмеси лобой жарылып турат да. Ошондуктан абайла кыла жолдо жүргөндө. Молодой человек, приехали. Извините, пожалуйста. Да, ничего страшного. Спасибо большое. Да, пожалуйста. До свидания. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку приложения. Ойлоп аткам, азыр турбай кишинин нервин кашайтабы депчи. Десем, молодой человек десем, беске турат го. Удальцова 662 рубль. Жигиттер, жаңы эле Одинцовага заказ алгам, Рязанский проспекттенчи. Анан кийин мындай болбоду. Кумбага тыгылып калган. Көрдүңөрбү? Асылып калдым да, дөңгөлөктөр. Эчтеке не цепляет. Да, жакшы защитка бар. Эчтеке болгондо эле жок болуш керек да. Ошо. Заказ алып алган болбосочу. Пассажирларды башка машина чакырып кеттим да. Оп. Тигине. Мая кар болуп, аппак болуп, эчтеке көрүнбөй калыптыр да. Ошо менен билбей эле карабай эле өйдөп барып чыгып кеттим. Эмне болуп атат билбейм, ич кылса жүдөп какап жүрөм. Жанакы ташка илинип калгандан кийин звук пайда болуп калды. Либо защитка ийилип тийип атабы. Несі болуп атат, азыр СТО-го бартам. Негизи СТО-дон өзүм жаңы эле чыккам. Азыр кайра бартам. Азыр барып көрөбүз го. Эмне болуп атканын. Мен да рисковать этип айдаган жокмун. Пока СТО ачылса, ачылгыча деп күтүп отурдум да. Жигиттер, 1 марттан баштап жол эрежесине жаңы өзгөртүүлөр киргизилди. Эгер ошол нерселердин баарынан маалымат алам десеңер, өзүбүздүн жердешибиз бар, YouTube'да Сакпол KG деген канал бар. Именно ошол жол эрежеси боюнча түшүндүрүп берген. Анткени өзү дагы ошол тармакты бүтүптүр. Каналдагы ошол боюнча кыска нуска жаңы өзгөртүүлөр кирсе, же болбосо ошондо разметка жанагы центрдагы автобусный полосада кирпич илинип турса деле кээ бирлер кирип кетет го. Ошентип лишение болуп аткандарга иши кылса Москвага жаңы келип, же болбосо жаңы машина айдап чыгып атсаңар, бир сыйра ушул Сакпол KG каналга кирип, жол эрежесин бир сыйра карап, өзгөртүүлөрдү түшүнүп алып, анан кийин машина айдасаңар туура болот го дейм. Канча миңге расход болот болду. Балдар айтып атат, защитка эле ийилип кетип тийип атат депчи. Ушул мотор иштегенден вибрациядан берип атат депчи. Азыр ошондой эле болсо экен деп атам, анан опорный мотор демеп турган опорниктер кетип калышы мүмкүн. Бирөөнкү ошону кетип калыптыр да, алдын сүзгөндөчү. Аныкы да ошону дыга салып эметкенде вибрация болуптур. Ал айтат, ошондой болсо бир 5000 расход болосуң. Андай болбосо 500 рубль, 1000 рубльга чейин болот депчи. Анан мен экинчи вариантты тандап бартам. 500-дөн 1000 рубльга чейин расходтучу. Азыр калганын көрөбүз да. Карамышыктар өтүп кеткен окшойт алдыман. Биринин аркасынан эле бири бирдеки болуп чыгылды.
Непонятный бир нерселер эле болуп атат. Таш, откройся. Короче, бияктар нормально экен да. Кетиги защитка эле ийилип калып тийип атыптыр да биякачы. Так что нормально. Жигиттер, 8 мартка 19 заказ болду, 7817 рубльга. Обычный эле паркмен иштегем, бензинге 1,5 миң кетти. Ошондо 7817ден 1,5 миңди кемитип койгула. Ушундай кыскача нускача смена. Бардыңарга ийгилик. İnege karat, bak billet. Göz zaten bilet. Bu hemini çıkarıyordu zaten o maşinane bilet.